Ассаламу алейкум. Бүгүн деген компанияда 3 роль жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Негизи ар бир компанияда 3 роль бар. Биринчиси бул лидер, стратег менеджерлер, үчүнчүсү операционисттер. Лидер деген ким бул? Лидер деген бул эң башкы компания каяка жылып баратат, кайсы максаттарга жетишибиз керек, адамдарга мотивация берип, ошо ийгиликке жеткиргенге ошо направление берип турат да. Экинчи роль бул стратег менеджерлер. Булар кимдер? Бул адамдар ошо лидер койгон максатты кайсы жол менен баттыраак жана азыраак ресурстарды оротуп жетсек болот деген нерселерди ойлоп табып, ошо жолду кыскартчу адамдар да. Ошо кайсы жолдор менен барсак болот деп. Анан ошо жол түзүп берген стратег менеджерлер болсо операционисттерге берет жумушту. Операционисттер болсо алар ошо жумушту аткаргандар да. Ошондой айтып келсек, лидер деген бул адамдарга максат коюп каяка жылып баратабыз ошону белгилеп берет. Менеджер болсо ошол максатка кантип жетсек болот. Операционист болсо дал ошол жумуштарды аткарчу адамдар да.